Жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон, талкууга алынган жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. Сиздер менен мен Эрлан Бекчуроев, саламатсыздарбы? Кечээ Бишкектин 1-май райондук соту Албек Ибраимовдун депутат Өмүрбек Текебаевга каршы доо арызын карап, асмандан жерден алып 1 миллион сом доо өндүрүүгө чечим чыгарганын бир топ жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн жоктугунан пайдаланып, соттор жогоруда айтылган буйруктун негизинде чечимдерди кабыл алууда. Октябрь айында Бишкектин мэры Өмүрбек Текебаевга карата доо арызы менен сотко кайрылган эле. Ал улам жылдырылып отуруп, 13-мартта каралды. Алгач эл өкүлүнүн жактоочусу Талайгүл Тактоокунова сотко Текебаевди катыштыруу өтүнүчүн келтирди. Анткени эл өкүлү бул иш боюнча ишеним катты жактоочуларына берип жатып, жеке өзүнүн катышуусунда гана өткөрүлсүн деп бергенин айткан. Буга чейин белгилүү болгондой, сот бул ишеним кат боюнча Өмүрбек Текебаевдин жеке катышуусунда гана ишти карап келген. Бирок бүгүн судья ал өтүнүчтү канааттандырган жок. Мындан улам ага каршылык катары Текебаевдин жактоочулары процесс учурунда сот залынан чыгып кетишти. Ибраимовдун жактоочусу Ислам Каргабаев Өмүрбек Текебаевдин маалымат жыйынында айткан сөздөрүн жокко чыгаруу жана моралдык зыян үчүн шаар башчысынын пайдасына 1 миллион сом өндүр берүүнү сурады. Ишти караган судья Айгүл Уметова доо арызды жарым-жартылай канааттандырып, Өмүрбек Текебаевдин айткандарын Ибраимовдун кадыр-баркына, ар-намысына, беделине шек келтирген деп таап, шаар мэринин пайдасына 1 миллион сом төлөө чечимин чыгарды. Эскерте кетсек, сот Текебаев Албек Ибраимовду ала барман деген сөзү үчүн кадыр-баркына, ар-намысына, беделине шек келтирди деп таапты. Президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Кой Таш айылына салдырып жаткан хан сарайы тууралуу Өмүрбек Текебаев бир катар маалыматтарды айткан. Марал радиосуна коомдук ишмер Токтайым Үмөталиева Памир кыргыздарын көчүрүп келүүгө каршы экенин билдирген. Анын айтымында бул кыргыздар эзелтен ээлеп жашап келген жерлердин башка колдорго өтүп кетүүсүн алып келет. Памир жергеси азыр оогон санга караса дагы кыргыздарга тиешелүү жер болуп саналат. Токтайым Үмөталиева памирлик кыргыздарды көчүрүп келгенден көрө аларга жеринде шарт түзүп берүүгө жакшы көңүл буруу зарыл деп эсептейт. Атап айтканда, алардын ден соолугун сактоого, турак жайларын оңдоого, билим алуусуна шарт түзүп, жаңы технология жеткирип, ошол жерлерде ээлеп жашап туруусуна жардам берүү зарыл. Антпесе жүздөгөн жылдардан бери көптөгөн аймактар кыргыздар көчүрүп кеткендиктен башка мамлекеттердин менчигине өтүп кеткен. Коомдук ишмердин мындай пикири коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынып, талкуунун бутагына айланды. Эске сала кетсек, 10-мартта Нарын областындагы өкмөт өкүлчүлүгү памирлик кыргыздарды кабыл алууга даяр экенин билдирген. Анда памирлик кыргыздар деңиз деңгээлинен 4000 метр бийик жакта жашагандыктан ыңгайлашкыча алар алгач Нарын областына алынып келинип, 2 ай аралыгында медициналык көзөмөлдөө болоору дагы айтылган. Казакстандын тышкы иштер министри Кыргызстандын президенти Атамбаевдин блокада тууралуу айткандарын россиялык айрым депутаттардын айтканындай эле кабыл алууга чакырды деп жазып чыкты Спутник сайты. Казакстан Мажилисинин депутаты Омархан Оксикбаев дүйшөмбү күнү өкмөттүк саатта Абдрахмановдун Атамбаевдин айткандары боюнча оюна кызыккан. Тышкы иштер министри россиялык депутаттын ойлонбой сүйлөгөнүндөй эле Кыргызстандын башчысынын айткандарын көбүртүп жабыртуунун кажети жок экенин айтып, эки тараптуу дипломатиялык каналдар аркылуу кат алышуу болгонун белгилеген. Министр өз сөзүндө Астана менен Бишкек иш жүзүнө аша турган кадамдарды жасоого, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына көнүүсүнө туугандык жардам көрсөтүүгө дилгири экенин кошумчалаган. Жеке мен тышкы иштер министри катары кыргызстандык кесиптешим менен бардык деңгээлдеги эки тараптуу кызматташууга канааттанам. Булардын бардыгы биздин эки элдин кызыкчылыктарына туура келет. Анан калса бардыгыбыз бир экономикалык мейкиндикте жашап жатабыз, деген Абдрахманов. Белгилей кетсек, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Брюссельге болгон иш сапары учурунда Евроньюз телеканалына берген маегинде 2010-жылы Казакстан Кыргызстанга карата 1,5 ай блокада коюп, ал адам өлүмүнө алып келгенин айткан. Кийин бул боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берип, 2010-жылы баш аламандыктар башталганда жарандар чек арадан мыйзамды өтө албай, өз өмүрүн тобокелге салып, Кыргызстандан чыгып кетүүгө аракеттерди көргөнүн айткан. 1,5 ай аралыгында өнөкөт оор дарттан жабыркагандар дары-дармекти маалында ала албай каза болгонун да билдирген. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Атамбаевдин айткандары боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылып, Кыргызстанга дипломатиялык нота тапшырган, дейт Спутник сайты. Швед окумуштуулары өлкөнүн 1,5 миллион жашоочусуна байкоо салып, иликтөө жүргүзгөндөн кийин балалуу кишилер жалгыз бойлорго караганда узак жашайт деген тыянакка келишкен деп кабарлады BBC.
Иликтөөчүлөр 1911-1925 жылдар аралыгында туулуп, жашы 60-тан өткөн эркектер жана аялдардын жашоо узактыгын изилдешкен. Жыйынтыгында бир баласы бар болсо дагы кишилер жалгыз бойлорго караганда узак жашай турганы белгилүү болгон. 60 жаштагы айырмачылык эркектер арасында 2 жыл, аялдар арасында 1,5 жыл болду, деп айтылат журналдын жарыяланган тыянактарында. Жашы өйдөлөгөн сайын ортодогу айырмачылык сакталып отурат дейт окумуштуулар. Бирок узак жашоодун ачкычы балдары дегенде иликтөөчүлөр так белгилешкен эмес. Алардын болжолунда мындай жашоо узактыгындагы айырмачылыкка балдары тарабынан көрүлгөн камкордук, каржылык жана башка жардамдын таасири да болушу мүмкүн. Ошол эле учурда жалгыз бойлор балалуу кишилерге караганда сергек жашоо образын күтүшөт дейт иликтөөчүлөр, деп кабарлаган BBC. Бишкектеги Ак Кеме мейманканасынын эмгек жааматы менчикти басып алуу аракети башталганын айтып, коомчулукка кайрылуу жасады, деп кабарлады Азаттык. Мейманкана жетекчилиги менчик ээси менен өкмөттүн ортосунда мүлктү теңге бөлүү же болбосо айырманы төлөп берүү боюнча соттун чечими бар экенин айтып, бирок ага карабастан мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мейманкананы өз карамагындагы ишканага өткөрүп берүүнү талап кылып жатканын айтууда. Мамлекеттик мүлк фонду имаратты мамлекетке өткөрүү боюнча өкмөттүн токтому бар экенин жүйө келтирген. Бишкектеги Ак Кеме мейманканасынын эмгек жааматы 10 мартта Ак үйдүн көрсөтмөсү менен менчикти рейдерлик жол менен басып алуу аракети болгонуна тынчсызданган кайрылуу жасады. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси тиешелүү соттук чечимге жана менчикти коргоо мыйзамдарына карабастан мейманкананы өткөрүп алуу буйругун чыгарганы көрсөтүлгөн. Ак Кеме мейманканасынын аткаруучу директору Белек Сарымсаков ортодогу айырмачылыкты төлөп бербестен мүлктү тартып алууга аракет жасалганын айткан. 10 мартта бизге белгисиз адамдар келип, мейманкананын ээлери эми алар экенин жарыялашты. Бизге ички мекемелик маанидеги документти көрсөтүштү. Ал Ак Кеме мейманкана комплексин толугу менен өткөрүп алуу боюнча буйрук экен. Андан аркы 860 миллион сомдук мейманкана деп көрсөтүлүптүр. Бирок соттун чечими боюнча биз анын жарымына ээлик кылабыз. Анан сот аткаруу баракчасына көрсөтүлгөн алгач бизге тиешелүү айырмачылыкты төлөп берип, анан мүлктү өткөрүп алуу маселесин карагыла дедик. Эгерде Финансы министрлиги ошол кенемтени бизге төлөп берсе, анда маселе чыкмак деле эмес. Бирок бул жерде жеке менчик ишканага жөн эле келип, аны басып алуу аракети болду, деген Белек Сарымсаков. Сиздер жалпы амалымдоо каражаттарында кеп болгон талкууга алынган жаңылыктардын түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.